Assalamu alaikum, урматтуу биздин Муз-ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 11 август 2020 жыл. Өзгөндүн кайра деле болсо Красный Маяк айылында турабыз туугандар. Бул жерден сиздерге бир күчтүү улактын атын тартып көргөзүп берүү үчүн атайын келип отурабыз. Бул ат азыр толук мүнөздөмөсүн сиздерге айталы, өзүңүздөр атка баа берип баалап көрүңүздөр. Бул жигит аябай улакка жакшы аттарды чабып, жакшы аттарды сатып жүргөн жигит. Азыр дагы бир жакшы атым бар дегенинен туугандар, мынакей азыр сиздерге толук мүнөздөмөсүн тартып көргөзүп берип отурам. Бул ат мындайча сөз менен айтканда көчмөр ат экен. Үстү ток, мынакей караңыздар, булчуңдуу. Улакка 3-4 күн болуптур, улакка да чабып келиптир, жакшы өнөрүн көргөзгөн ат дейт. Бул ат эки асыйдагы Карабайыр менен Данчак жылкысынын аргындашкан породасындагы ат экен достор. Токтоп тур. Азыр атка мынакей достор, аттын ээсине азма суроолорду берели, ат кандай экенин өзүнүн оозунан угалы. Туган, атка мүнөздөмө бере кетпейсиңби? Ат кандай ат? Кайсыл жактын аты? Өзгөнүн өзүнүн аты да. Улакка гарантиясы канча бересиң? 100% бересиң, а? Канча күн болду дедиң чабып келгениңе? Жайлоодо чаптым деп атпайсың? 10 күн болуп калды, а? Өнөрү жакшы экен? Жакшы, а? Жоошпу ат? Жоош. Такага турушу? Азыр кубазыкпы же чөп немеде турабы, көктө? Көктө? Кубазыкта. Кубазык. Кубазыкка өткөрдүң же? Өткөргөнүңө канча болду? 2 айдан ашып калды. Мындай терс өнөрлөрү жокпу? Аттын тиштек, тебенек, андай нерселери жок, а? Боюну бийиктиги канча чыгып калат? 1.65. Уурубайбы? Мынакей туугандар, караңыздар. 1.65 сантиметр ушул тапта бою бар экен. Бул Данчак менен Карабайырдын аргындашы. Бунун энеси Данчакпы же атасыбы? Энеси Данчак, а? Данчак беден чыккан экен. Бүлүктүгү өзү негизи Данчактар бүлүк жылкы болушат туугандар. Энеси Данчак экен. Аркасындагы тарталы көргөзөлү. Атка маани берип көрүңүздөр, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер. Аз такасы барбы жокпу? Такасы бар. Такасы бар, мынакей достор. Бул кубазыкта 2 айдан бери турган аттын баасын канча деп атасың? Азыр ат келсин туугандар. Мына токто. Баасын канча дедиң? 250 миң сом, а? 250 миң сомго деп бааланыптыр. 250 миң сом бул $3000 аз-маз гана ашат. 3100-3200 доллар туугандар. 250 миң айткан баадан сөзсүз түрдө кеми болот туугандар. Кемин өзүңүздөр кемитип, өзгөнүн Красный Маягына келип туугандар алсаңыздар болот. Ат негизинен мындай көчтүү келген булчуңдуу ат экен. Өзү көрүнүп турат, мынакей көкүрөк тарабындагы сиздерге тартайын. Тишин көрсөк болобу? Жоошпу? Так. Көргөзүм. Мынакей тиштерин көргөзөйүн. 2 асы болгондо ошондо 5 жаш болуп калат. Азыр күн аябай ысык болуп атат, ошондуктан атты көп чабып сиздерге көргөзбөйлү. Бул жакка өткүн. Ат себеби кыйналып калышы мүмкүн. Азыр мынакей улакка жарамдуу, улакка таамай ат ким алам дей турган болсо туугандар, бул жигиттин номерин сиздердин бул видеонун алдына калтырып өтөм. Туам, жанагы Кийик деген ат сенен кеткен, а? Кийик. Кайсы жакка кетти эле? Ташкөмүргө. Разы болуп алдыбы? Разы болуп алды. Азыркыга чейин чалып сүйлөшүп турасыңар, а? Ат жакшы чыгыптырбы? Канчага кетти эле? Айткандан $100 экен. Айткандан $100. Ошондо 5 дегенсиң, а? $4900 саткан Кийик деген жылкынын
ээси ушул жигит. Бул ат кол балабы же келген бе? Кол бала, мынакей туугандар, бул ат өзү багып, өзү ушундай чоңойткон ат экен. Андыктан туугандар, ушундай жакшы жылкы араштыргандар бул данчак пародасы менен кара байырдын аргындашын алып калсаңыздар болот. Улакка чабылып жүргөн, улакка тамай гарантиясын берем деп атат. Үйүргө дагы коюлуп тур туугандар. Үйүргө канча бейге коюлган? 13 бейге, колумдары жакшы түштүбү? Баары жакшы, Мынакей туугандар, бул аттын толук мүнөздөмөсүн сиздерге тартып көргөзүп бердик. Кыска аралыкка дагы мынакей чаптырып көргөзүп атабыз. Алдыдагы номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар. 250 миң сом деген бул аттын тагдырын чечип койсоңуз болот туугандар. Баасын чечип кимге насип кылган болсо ошол адам буйрусун демекчибиз туугандар. Андыктан бүгүнкү жарнама иретине тартылган көргөзүүнү биз соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар. Ат жаккан болсо бир класс сизден. Өзүңүздүн оюңузду кандай ат экенине комментарий калтырып кетсеңиздер болот.